Салам достор, барыңыздарга. Бүгүн төрөт үйүнө сумка даярдайбыз. Мен эмнелерди алдым, ошол жөнүндө кичине видео тарттым эле. Ошону сиздер менен бөлүшүп кетсем. Эң биринчи бизге ротзалга эмнелер керектелет, ошолорду көрсөтсөм. Бизге биринчи эле ротзалга бумажный полотенце, bunun içinde döküştük. Şunu surayt, andan keyin söz түрдө өзүбүз ошол жерде ротзалда кийгенге памперс чоңдоткон алабыз. Андан кийин мындай термос алып алдым. Бул эми тоготуп атканда суу куюп, ысык суу менен же чай куюп алып ичсеңиздер болот, ысык. Ошол үчүн алып алдым. Андан кийин сөз түрдө мындай резиновый тапочка керек болот. Андан кийин өзүбүздүн кийгенге, ошол ротзалга кийгенге үстүбүзгө мына ушундай сорочка, эски сорочка болчу. Бул менде мурунку ошону алып алдым. Анан üşüsөм деп мына үстүнөн дагы кийгенге дагы бир халат сыяктуу мындай жеңил алып койдум. Андан кийин балага келе турган болсок, балага сөз түрдө мындай памперстин Huggies'in памперсин алдым. 0 размер. Бул жерде весине көрсөтүлгөн 3,5 килограммдан баштап. Эми бул жерде чепчиги, шапкасы, носкиси, кушумдары баарын даярдап коебуз ошол жерге кийип бергенге. Жана сөз түрдө бул жерде мындай пленкасын даярдап коебуз, бирөөнү. Андан кийин бул жерде дагы бөлөк атайын бир пленка коюп коюш керек. Себеби эмне? Бул баланы арчып, андан кийин таштап жибергенге керек болот. Буну негизи эски эле үйдө эски пленка болсо, ошону алып алсаңыздар болот. Менде андай жок болгондуктан жаңы эле алдым. Себеби эми бул бир иштетилип таштап жиберилгенге ушундай эски пленкаңыздар болсо алып барсаңыздар болот. Андан баланы орош үчүн азыр менде кыш келе жатат. Октябрдын аягы болгондуктан мында ушундай калың эле одеяло алып алдым орогонго. Ушуп калбаш үчүн. Эми булар ротзалга керек болот. Андан кийин ротзалдан палатага которулганда эмнелер керек болот? Бул жерде памперсти бул жака коюп койдум, дагы бирөөнү. Ротзалга мына экөө керек болушу мүмкүн, же бирөө керек болушу мүмкүн. Буну адеми эле палатанын сумкасына адеми салып коемун. Мен сөз түрдө мындай бумага тилеттим. Андан кийин кыздар сөз түрдө мына ушундай прокладка алабыз. Түндө коюучу прокладка болушу керек, чоң. Себеби төрттөн кийин өзүңөр билгендей бизге ушундай чоңураак прокладка керек болот. Жуунууга арналган мына ушундай щетка, паста баарын даярдап салып даярдап кое берсеңиздер болот. Толгой баштаганда издеп жүргөндөн көрө азыр даярдап салып койгон жакшы. Андан кийин мунун ичине мен самынды салып даярдап коюп койгонмун. Андан кийин сөз түрдө балага дагы палатага которулгандан кийин кийгизгенге ушундай носки, чепчик, кофталарын, мына ушундай пленкасын даярдап, дагы өзүңүздөр кандай кийингиңиздер келет, ошого жараша суукпу, күн ысыкпы, кайсыл убакта төрөйсүздөр, ошого жараша кийим ала бересиздер. Бул болсо
памперс. Мына ичин ачып ала турганын алып калганын таштап барам үйгө. Буюрса баарын алып барбайм. Керек болуп калса алдырамын. Анан сөзсүз түрдө ушундай салфетка алып алыңыздар. Детский баланы арчыганда, көчүгүн арчыганга керек болот. Өзүңүзгө деле керек болот. Негизи алып алыңыздар. Андан кийин эми балага керектүү мына ушундай памперстин ичинен көчүгүнү сүйкөгөнгө крем алабыз. Подгузник крем. Мына болсо присыпка. Бул менде мурун колдонулган, балдарыман калган присыпка. Буну алып алсаңыздар болот. Ысыкта болсо мына ушул керек болот. Эгер суукта төрөсөңүздөр үйгө чыккандан кийин деле колдонсо болот. Анан сөзсүз түрдө мына бипанчен алабыз. Мына ушундай ватный палочка алабыз. Анан ватный диск дагы алышыбыз керек. Мен алып койдум эле, башка жакка коюп койдуман. Андан кийин сөзсүз түрдө мына ушундай сүтүңүздөр көп келсе, сөз жаңы төрөгөн аялдарда биринчи сүтү көп болот. Ошол себептен сааганга, сүттү көкүрөктү сааганга мына ушундай молокосос деп коет. Ушундай алып алсаңыздар болот. Үйгө чыккандан кийин деле колдонсоңуздар болот. Же болбосо роддомго, роддомдо эле бирок керек болуп калбаса керек, бирок негизи аял кишиге төрөгөндөн кийин сөзсүз бул керек болот. Эмчектен чыгарганда керек болот. Ошон үчүн алып койсоңуздар болот. Анан өзүбүзгө ички кийим, өзүңүздөр билгендей, мындай атайын эмизүүгө арналган лифчик жана турсе алып алсаңыздар болот. Жана сөзсүз түрдө палатага которулгандан кийин кийгенге мына ушундай шымы менен сорочка алып койдум. Ыңгайлуу өзүмө. Ушундай алып алсаңыздар болот. Бетибизге арчыганга ушундай кичинекей чачык. Өзүбүз жуунганда, арчылганга мына ушундай чоң ванный чачык алып алдым, бирок керек болобу болбойбу пока негизи керек болуп калса деп алып алган элем. Вот кыздар, ошол мына үстүмөн суук болуп калса үстүмөн кийгенге мына ушундай жумшак, калың халат алып алдым. Бизде октябрь айынын акыры болгон үчүн суук болсо кийем деп алдым. Сөзсүз түрдө мына акыркы айтып коеюн, идиш аяк тамак ичкенге сөзсүз алабыз. Мына кыздар болгону ушул нерселерди алдым. Өзүңүздөр дагы оюңуздарды жаза кетиңиздер. Кайсыл жери керек эмес, кайсыл нерсе сиздерге керек болгон, эмне керек болбойт, комментарийга бөлүшүп, жакса лайк басып коюңуздар.